Жо, иш убактысын узартуу боюнча добушка койдум. Добуш. Азыр. Урматтуу коллегалар, орун алыңыздар, токтоткула. Орун алыңыздар. Иш убактысы соңуна чыгып калды, узартып алыш керек. Узартуу жөнүндө добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 55, каршы 1, бары 56, катталуу 72. Сунуш өттү, жумуш убактысы. Маселелер аягына чыкканга чейин узартылды. Урматтуу коллегалар, сүйлөшүү жүргүздүк, фракциялар менен акылдаштык. Мына юрист баяндамасында берди. Катышкан соң өзүнүн позициясын депутат билдириш керек. Же макул, же каршы деп. Жол берилбейт деп турат. Добуш берүүгө бербей коюу жол берилбейт. Бул регламентте жазылган так берене. Ошондуктан же макул, же каршы деп өзүңөрдүн позицияңарды билдиргиле. 5-чи микрофон процедурный. Рахмат. Масалиев, бүтүн Кыргызстан фракциясы. Мен да юристмин, болгондо да эмгек сиңирген юристмин. Анча-мынча түшүнүктөрүм бар. Аппарат түшкө чейин жана катасын көрсөтүп, адистигин көрсөтүп койду. Бул жерде мындай болуп атат, чын айтканда, мыйзамда дал келбеген бир нерсе бар да. Бул башында эле регламент бекиткенде сиз айткандай багытта болгондо түшүнүктүү болот. Бирок оппозициялык фракция болгондукка байланыштуу мындай мүмкүнчүлүктөр калтырылган болчу. Протестный акция. Мен эртең менен сиздерге айткан элем. Эгерде 3 күн мурда материалдар таркатылып берилгенде, мен бүгүн добуш бергенге даяр болот элем. 2 саат мурда берилген материалдар мен даяр эмесмин, ошондуктан же макул, же каршы бере албайм. Ошол себептен мен добуш бербеймин. Бул менин укугум. Эч кандай юрист менин укугумду жокко чыгара албайт. Ал эми мыйзамдын, регламенттин башка талабы добуш берген адамдар менен каттоодон өткөн каршы макул дал келиш керек да, бул мыйзам талабы. Аны жокко чыгара албайбыз. Мына бизде регламент турат. Регламентти кабыл алыш керек, өзгөрүш керек, алдыңжыла бериш керек да. Бирок мыйзам бузууга барбашыбыз керек да, мен кабыл этелейм. Сыйлайбыз. Ошол сиз айткан регламент менен ишти алып барабыз. 3-чү микрофон. Рахмат. Манас округу, Дастанбек Жумабеков. Тантур Маматович, азыр мындай спорный момент болуп турат, туурабы? Регламентте мындай жазып келип, добуш берүүдө катталган депутаттардын саны менен добуш берген депутаттардын саны дал келгенде мыйзам долбоору кабыл алынат деп жазылган. Азыркы ситуация кандай болуп калды? Биз сыйлаган депутаттар катталды. Бирок сиз добушка койгондо мыйзамга 6 депутат өз ой пикирин билдиргизбей жатат. Ошонун негизинде добуш берген депутаттар менен катталган депутаттардын саны туура келбей жатат да. Эми бул ситуация так регламентте жазылбаптыр, урматтуу депутаттар. Мен карап чыктым, мен билбейм, да юристтер да карайт го, мындай так көрсөтүлбөптүр. Бирок буга чейин практикада мындай болгон эмес. Дайыма депутаттар биздин компьютерде каршы же макул деген кнопкабыз бар, ошону басып өз оюбузду билдирип келгенбиз. Эми ортодо талаш жаралып калды. Мен ойлоймун, ушундай моментте кайсы мыйзам иштейт бизде? Бизде баш мыйзамыбыз конституция бар. Колубузда конституцияны карап коелу. Конституция эң мыйзамдардын жогорку турган мыйзамын бардыгыбыз билебиз. Ошол жерде 86-чы берене турат. 86-чы берененин 4-чү пунктунун 2-чи абзасында мындай жазылган. Мен токтолуп кетейин. Мыйзамдар жогорку кеңештин чечимдери. Мен окуп кеттим. Мыйзамдар жогорку кеңештин чечимдери эгерде конституцияда башкача каралбаса, депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгү менен кабыл алынат. Биз азыр көпчүлүк менен кабыл алдыкпы бул мыйзамды?
Демек бул мыйзам кабыл алыныш керек, урматтуу депутаттар. Анткени регламентте башка мыйзамдарда биз чечүүчү маселе катары таба албай атабыз беренелерди. Кошкола. Башка каралбай калыптыр. Демек конституция иштейт бул жерде. Түздөн түз конституция иштеш керек, урматтуу депутаттар. Эгерде мен туура эмес мындай түшүндүрмө берип атсам, анда айтып коюңуздар. Бирок мен ушундай деп түшүндүм. Конституция иштеш керек. Азыркы положение регламентте так көрсөтүлбөй калган. Ушул учурда эмне болот деп. Бирок аны терең казып кетсек, анда урматтуу төрага, сиз ушундай балким тартипке баш ийбеген депутаттарды деп регламентте да көрсөтүлгөн. Анда компьютерин өчүрүш керек, же болбосо эскертүү берилиш керек. Регламент ал көрсөтүлгөн, эми ал тартипти бузса, одоно сүйлөсө, ошого багытталып калган ал беренелер. А бирок именно могу мыйзамга добуш берип атканда жанагындай ситуация болуп калганда, мен ойлойм, бул конституцияга таянсак болот. Рахмат. 5-чи микрофон. Акбекон Таштанбеков. Азыр мындай проблема болуп атат да. Силер үчүн мыйзам өткөн жокпу дегендей, туурабы? Ошол үчүн менин сунушумду добушка койгула. Мыйзам өттү деп. Дагы бир жолу голосовать этелик. Жана ким макул болбосо, конституционный сот бар. Сотко кайрыла берсин. Эмне үчүн дегенде, бул азыр эгерде биз азыр сиз кое берсеңер, бул 3-4 айга созулуп кетиши мүмкүн. Эмки мыйзамды кабыл алганча. Ошол үчүн мен сунушумду койгула азыр анда. Өткөн жок. Ошол үчүн өттү деген эмени койгула, дагы бир добуш берелик. Мыйзамга эмес, менин сунушума. Бешинчи микрофон. Рахмат, мен кечирим сурап атам. Туура конституцияда түзмө-түз нормалар бар да, көпчүлүк добуш менен кабыл алса болот. Урматтуу төрага, мына жигит ал жерде норма бар. Жогорку кеңеш көпчүлүк добуш менен кабыл алыш керек чечимдерди. Абдан туура норма. Ал жерде бирок кошумча бар. Эгерде башка мыйзам эрежени тартипти тактабаса, а бизде ошол мыйзам бар, регламент. Ал жерде жазылып туруп, кайра добушка коюш керек да. Ошондуктан экинчиден мына мен кесиптешим Акбекон Таштанбеков берген сунушту, бул токтом менен закон кабыл алды деген чечим туура болобу, кандай? Бул деле жок дегенде комитеттен өтүш керек сунуш, жазуу түрүндө берилиш керек. Бир гана жыйынтык бар, регламентти тездетип кабыл алыш керек. Урматтуу кесиптештер, ошондой кынтыксыз болот. Урматтуу коллегалар, түшүнүктүү, бирок бир чечимге келишиш керек. Ошол эле Исхак Абсаматович айткан маселеде регламентте 85-чи беренеде көрсөтүлгөн. Добуш берүүдөн четтөөгө жол берилбейт деп. Депутат же макул, же каршы деген өзүнүн позициясын билдириш керек. Же болбосом таптакыр голосованияга катышпаш керек. Катышып, бирок позициясын билдирбей коюу бул регламентте каралган эмес. Жол берилбейт деп жазылып турат. Ошондой эле конституция боюнча дагы Дастамбек Касыпбекович дагы туура айтты. Анда конституциялык норманы колдонууга туура келет. 5-чи микрофон, процедурный. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Туура. Ар бир редакцияны так айтып атасыңар. Катышып дегенден кийин талкуу болот. Депутат кантип катышат? Талкуулап катышат. Мен талкууга жазылдым, сөз бербей койдуңар. Биринчи болуп жазылганмын. Жок, биз көпчүлүкпүз, кете беребиз деп атасыңар. Бул дагы регламент. Регламенттин талабы. Мен сөз сурадым. Бул бир. Экинчиси, бул дагы регламент, урматтуу кесиптештер. Мыйзамдын долбоору чечим 3 күн башта таратылыш керек. Бул дагы регламент. Бул дагы талап. Мына көпчүлүк депутаттардын колунда жок, менин колумда жок. Кече комитеттин чечими эмне болуп чечим кабыл алынды.
Кимде бар? Кандай өзгөртүүлөр болду? Биринчи окуудан кийин экинчи, үчүнчүгө катары менен коюп атасыңар. Ушул кумар оюндары кабыл алынбаса бүгүн Кыргызстан жок болуп кетет деп бирөө коркутуп атабы бизди? Кумаркана ачмайынча Кыргызстан болбойт деп атабы бирөө? Эгер кумаркана ачылган болсо эртең күн башкача чыгып Кыргызстан жадырап жайнап кетсе мен колдоп берем. Ошо конституцияны окуп аткан кесиптештерге мен айтам, ошо конституцияда турат. Ата бабалардын адеп ахлагын ыйык тутуп деп атат. Мен суроо бердим Жапаровка. Биздин ата бабаларыбыз эмне кумар ойно деген адеп ахлак калтырдыбы? Мурастарын туу тутуп деп атабыз. Ошо мурасты бизге ата бабалар калтырдыбы? Мен сөз сурадым, талкууга, аны да берген жоксуздар. Бул дагы регламенттин талабы. Сөз сүйлөөдөн эч кимди чектебейбиз, урматтуу коллегалар. Маселе жок. Суроого, талкууга чек коюлсун деген сунуш түштү, биз койдук, сунуш өттү. Сиз азыр фракциянын мөөнөтүнөн сурап атасыз, добушка кою менен чечебиз. Маселе жок. Адахан Кинсанбаевич, бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери фракциянын мөөнөтүнөн 10 мүнөт убакыт сурап атат. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 48, каршы 5, баруу 53, катталуу 72, сунуш өттү. Вакыт берилди. Процедурнун экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Ата бабанын мурасын ыйык тутуп, Кыргызстанда көптөгөн коомго жат көрүнүштөрдүн баарын жабыш керек анда. Бир гана ушул мыйзамга тиешелүү эмес, бардыгын жабыш керек. Аны кантип определять этебиз? Кайсынысы кандай? Эмне кылабыз? Муну талашып тартышып өтө көп окуя. Жогорку кеңеш чечим кабыл алдыбы? Токтоолорго, сөзгө жана талкууга деп биз баарыбыз чечим кабыл алдык да. Азыр уруксат берди, сүйлөшүбүз да. Сизден суранам. Биз сизди көбүнчө ээрчийбиз. Сиздин калыстыгыңызды, бирок сиз да мыйзам бузбасаңыз, пожалуйста. Сизден суранам да. Мыйзамда так жазылып турат. Жок дейсиз же ооба дейсиз. Берки мыйзам кабылдана элек. Эми бул мыйзамды кабыл ала койсок эле эртең күн чыгып кетеби дейт. Ошол күн чыгып кете тургандын бир кичинекей жамаатчысы болот да. Бизде деле өтө кыйын болуп атат. Бирок өлкөнү ким ойлойт? Өлкөнү ойлобойлу кичине сезимдер менен, ички сезимдер менен анда депутаттык мандатты тапшырып эле кете берели анда. Ар кимибиз ар кайсы сезим менен добуш бере турган болсок. Рахмат, кечирип коюңуздар. Рахмат. 6-чы микрофон. Урматтуу Турдумаш, урматтуу депутаттар, бизде дагы регламент жөнүндө жана 2 мыйзам долбоорлор калды эле. Аларды эртеңкиге чыгарсак, разный кылбай эле, кандай дейсиңер? Бүгүн азыр ушу күн тартибине алып салып эртеңкиге жылдырбайлыбы? Күн тартибине киргизилген, күн тартиби 3 маселе, ооба, ошону мен айтып атам да, эртең менен баштабайлыбы аны? Аны добуш берүү менен чечиш керек. Сунуш ушундай, добушка койсоңуз, урматтуу төрага. Эртең эле мындай уже на свежую голову карайлычы уже. Рахмат. 5-чы микрофон. Урматтуу төрага. Эми казусный бир ситуация болуп калды. Мен оюмча 5-6 күндөн эчтеке болбойт. Анда регламентти тез карап туруп, регламентибизди кабыл алайлык. Эми эгерде добуш бербесе эмне кылабызсыңар эми? Келип алып сабайсыңарбы? Ошондуктан мен оюмча баягыдан бери ушу бир чети туура канчадан бери регламентти калтырып келатабыз. Регламентти тез арада кабыл алайлык. Анан ушул как раз мына ситуацияны ошол жерге жазайлык. Экинчи ушундай болбой тургандай, калыс деген добуш бербей койсо деле мейли. Анан чын эле мындай болбош керек болчу да.
адам чын эле регистрация кылбай же болбосо добуш бербей койсо ушинтип жүрө беребизби? Ошондуктан бир 5-6 күндөн эчтеке болбойт. Азыр отура беребиз таң атканча. Рахмат. Урматтуу коллегалар, 3 жолу добушка койдум. 3 жолу мыйзам долбоору кабыл алынды, бирок добуш бербегендиктен калгандары бул маселени кайрадан добушка коюу себеп болуп калды. Бирок 3 жолу тең жыйынтыгын бергиле, жыйынтыгын. Азыр кайрадан добушка коем. Эгерде өтпөсө, анда конституциялык мыйзам менен кетебиз. Акбөкөн Таштанбекович айткандай, конституция боюнча сунушту добушка коем, добуш менен чечим кабыл алабыз. Бешинчи микрофон. Эми конституцияны биз добушка кое албайбыз, бир аз туура эмес болуп калат да. Сунушту караш мүмкүн. Экинчиден, анан добуш бергенде анда мен кагазды алып туруп, ким залда отурат, ким отурбайт деген тизмени кылам да. Бул жерде доверенность бергенде, доверенность кайсы маселе боюнча кандай добуш бериш керек деп талап болуш керек. Ал андай доверенностьтер жок. Айрым депутаттар азыр кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан мына Акбөкөн Таштанбеков жакшы сунуш берди. Бир аз тайм-аут алсаңар жакшы болот да. Буга жеткирбеличи, конституцияны добушка койгонубуз мындан да кыйшык болуп калат да. Рахмат. Урматтуу коллегалар, Бүтүн Кыргызстан фракциянын лидери Мадумаров Адахан Кимсанбаевич 10 мүнөт фракциянын мөөнөтүнөн убакыт сураган. Сөз Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго берилет. Аппарат, айтыңыздар, депутаттарды камсыз кылгыла. Урматтуу депутаттар, регламентти бузбашыбыз керек, конституцияны бузбашыбыз керек деп айтып атабыз, бул абдан туура. Ошол регламентти бузбай, конституцияны бузбай, мен суроо бергенден кийин биринчи болуп жазылдым. Ошол жазылгандан 40 мүнөттөн кийин сунуш түштү. Чек коюп коелу деп. Анан чек коюлду. Бирок мага сөз берилген жок. Бул регламент одоно түрдө бузуубу? Одоно түрдө бузуу. Биздин өзүбүздүн кабыл алган регламент боюнча, а мен жаңы регламентти кабыл алышыбыз керек деп эң каттуу, эң көп талап кылган киши менмин. Биринчи күндөн талап кылып келатам. Биринчи күндөн жаңы регламент боюнча иштешибиз керек деп. Жарым жылдан бери өз регламентин кабыл албаган парламент бул эмне болгон чабал парламент деп суроону да коюп келатам. Жаман да көрүнүп келатам сиздерге. Эмне үчүн жарым жылыбыз бүтүп атат, регламент жок. Ушул бу жогорку кеңештин жумушу. Мен көп нерсени суранган жокмун. Ошол 10 мүнөттүк талкуу убактысын сурандым. Бизде жигиттер, ой жигит. Абдан зыян кылып атасың. Ойду да бузат экенсиңер ушундай кылып. Биз регламенттин талабын деп атабыз. Регламенттин талабы боюнча, урматтуу коллегалар, ушул талкуу болуп аткан, добуш бере турган мыйзамдын долбоору бизге 3 күн башта берилиши керек эле. А комитет кече өттү айланайындар. Комитет кече өттү. Биздин дагы эл аралык комитетте бир маселе каралды ушундай. Колубузга тиелек документке добуш берип жиберген учур болду. Бул бизге айыр алып келеби? Эгерде сиздер ушунчалык кумаркана ачууга куштар болуп атсаңар, 3 күн башта эртерээк аракет кылбайсыңар беле? Ар бир депутаттын колуна карматпай билеңер. Азыр биз колубузда документибиз жок туруп, эмнеге добуш беребиз? Биринчи окууда каралган, экинчи окууга депутаттардын сунуштары кабыл алынды деп айтышып атат. Эмнеси кабыл алынды, эмнеси кабыл алынган жок? Кайдан окуп атасыздар, айланандар? Мүмкүн бизге бербей сиздерге берип аткандыр. Биз бир нерсени көрүп туруп добуш беришибиз керек го. Бул деген сөз 2 жашыкты коюп койгондагы айтып атат, мына жашыктын ичинде эмне бар дейт. Мен кайдан билем эмне бар экенин? Мышык барбы, коён барбы, чычкан барбы, мен кайдан билем? Бирок добуш бер деп атат. Эми ар кимдин өзүнүн абири.
кумар менен эч ким алдына жылып кеткен эмес. Мына аябай дүйнөгө белгилүү болгон Түштүк Кореянын ошол кумар оюнчусу эң аягында миллиардер болду дагы, эң аягында айтты да, бирок ошол тапкандарымдын бирөөсүнөн рахат алган жокмун, өзүмдү өзүм жок кылдым деп. Бүтүндөй адамзатка кайрылып айтты, колуңардан келсе, ушул нерсеге жакындабагыла деп. Акыры өзүн өзү канча этаждан таштап жиберди. Бактылуу болдубу? Бул нерсе жакшылыкка алып келбейт. Арам менен келген жерде береке болбойт, туугандар. Биз каршы добуш беребиз. Биздин үнүбүз акырында ушуга жетпей калат. Биз сезип атабыз, көпчүлүк менен жеңилебиз. Ошондуктан жанагы динди аралаштырбагыла деп айтып аткандарды, кээделер намазга асылып атат, башкага асылып атат. Ушуну жөн койгула, азаматтар, жөн койгула. Ар бирибиз өзүбүздүн ишенимибиз менен кете берели. Бирок ушундай деген сөз бар. Жамандыкты, арамдыкты көрүп турган болсоң, колуң менен токтот дейт. Кол менен токтотконго күчүбүз жетпей атат. Сөзүң менен токтот дейт. Сөз менен да күчүбүз жетпей атат. Себеп сөздү да укпай атабыз. Менде бир ушундай өзүмдүн депутаттык тажрыйбамда ушундай бир окуя болгон, урматтуу кесиптештер. Аскар Акаевич келип, үзөңгү куугучту Кытайга беребиз деп аткан мезгилде, биз 7 эле депутат элек, ошого каршы добуш берип аткан. Куткарып калуунун себебин издегенбиз. Эмне кылабыз? Залга келдик дагы, отурдук, кеңештик. Залда отурабыз, бирок каттоодон өтпөйбүз. Эмне кылышыбыз керек эле? Кворум кылбай коюшубуз керек эле. Кворум. Кворум жокпу? Чечим мыйзамсыз. Президенти да отурат, баары отурат. Биз отурабыз. Мына видеолор сакталып калган экен, архивде турат. Мага кыйкырып атат ошол кездеги жетекчиликтер. Данияр Усенов, вице-спикер. Отурасызбы, каттоодон өтүп коюңуз, каршы добуш бериңиз. Жок. Мен каршымын. Мен эч ким эч нерсе кыла алган эмес. Ал депутаттын укугу. Отурат, кааласа каттоодон өтөт, кааласа өтпөйт. Аны эч ким келип колунан бурап, каттоодон өткөртө албайт. Мына ошону менен биз өзүбүздүн позицияны билдиргенбиз. Бирок баатыр болгон бир киши келип каттоодон өтүп коюп, акырын жылжытып, түп-түз кворумду жаратып берди да, каршы добуш берип койду. Аны менен кимге жардам кылды, кимге зыян кылды, айланайындар. Азыр келип тарых ушундай айланды, жерим, элим, мамлекетим деген азаматтардын баарын тепкилеп, ошол кездеки ушундай былык иштерди жасагандардын баарын баатыр кылып көтөргөн заман келет. Иосиф Сталин айткандай, ал жуугундулардын баарын тарыхтын улуу шамалы ордун алып барып коюп келет, акырындап баардыгын. Бул иштер дагы чыгат, бүгүн болбосо эртең. Мен сиздерге кайрылам, урматтуу кесиптештер. Келиңиздер, кыргыздын каада салты бар, айланайындар. Эч качан кумарга жакындаба дейт. Кумар жакшылыкка алып келбейт дейт. Эч качан жакшылык келбейт. Мүмкүн канча бир миллиардтарды айта берет, Акылбек Жапаровдун оозунан чыкканда эле миллиард чыгат, миллион чыкпайт. Келбейт ал акча. Мына Филиппинди мисал келтирди, Таиландты мисал келтирди. Өзүңүздөр көрүп атасыздар го. Ошол болбогон, жарыбаган акчаны алабыз деп бир апаатка калып калуу коркунучунан этият бололу деп атабыз биз. Кайырчынын куржуну толбойт дейт. Арам түшкөн жерге береке болбойт дейт, берекет болбойт дейт. Кеп акчанын көптүгүндө аздыгында эмес, кеп ошонун берекесинде, туугандар. Кедей киши кедейлигинен кедей эмес дейт, тойбогондугунан кедей дейт. Ошондуктан биз позициябызды ачыктан ачык билдирдик, айттык, кумарсыз Кыргызстан болуш керек. Кумарканасы жок, сойкуканасы жок, ууруканасы жок, жетимканасы жок Кыргызстанга барышыбыз керек, айланышыбыз керек ошого. Көрүнгөн шылтоолорду айтканды бир аз токтотушубуз керек. Эгер акча издеп табабыз деген болсок, аябай көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Кээ бир азаматтар болгон ушул жерде, улуттук банкты башкарып туруп, вице-премьер болуп туруп, баңгизатты легалдаштыралы, туристтин баары Кыргызстанга келет деп дагы сунуш киргизген азаматтарды көргөнбүз. Болбойт го эми, уят го. Жетишет го, биз тарыхтан көрдүк го. Эмне үчүн ушуну токтотууга алып барды? Жанагы өзүн өзү өлтүрүүлөр, ажырашуулар көбөйүп кеткендиктин кесепетинен адистер кайрылып, аксакалдар кайрылып, ушул ишти 11-жылы токтотууга мажбур болгонбуз, айланайындар. Биздин пикирибиз ушундай. Эгерде микрофонуңарды өчүрөбүз, компьютериңарды өчүрөбүз, өчүрүп каалагандай кабыл алып кете беребиз десеңиздер, анда өчүргүлө. Ага да макулбуз. Өчүрүп коюп туруп, каалаган добушту берип кете бергиле. Бирок баягы регламент деп кайра-кайра айтып аткандан кийин бүгүн чечим кабыл алган болсок, ошол регламентти, ошол конституцияны одоно түрдө бузган биз болобуз биринчи кезекте. Бузуу менен кабыл алган чечим болуп калат. Рахмат.
Рахмат. Урматтуу коллегалар. Мен 3 жолу койдум десем 4 жолу коюп турбуз. Демек, биз бир чечимге келишибиз керек. Азыркы жыйында депутаттардан сунуштар келип түштү. Таштанбеков Акбүкөн Дүкенович сунуш берди. Ошондой эле Жумабеков Дастан Арсбекович дагы конституциянын нормасы бийик. Демек, карама каршы келгенде конституция иштейт. Бул мыйзамдын иерархиясы боюнча тартиби ошондой. Баарыбызга белгилүү. Ошондуктан мен Акбөкөн Дүкеновичтин сунушун добушка коем. Кабыл алынды деген. Конституциялык норма негизинде бул мыйзам долбоору кабыл алынат деген. Процедурный 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан мадымар. Процедуралык суроо. Эгер ушуга ким жооп берген болсо, мен колдоп берем азыр. Конституцияда Кыргыз Республикасынын жараны шайлоого шайланууга укуктуу деп жазылып турат. Бирок шайлоо кодексинде тыюу салынган учурлар бар. Кимиси иштеш керек? Кимиси иштеп атат бүгүн? Ким жооп бере алат ушуга? Процедурный 4-чи микрофон. Талант Туртумович, элдик топтун атынан 5 мүнөттүк убакыт берсеңиз мага трибунадан. Урматтуу коллегалар, Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич фракциянын мөөнөтүнөн 10 мүнөт убакыт сурап атат. Добушка коем, добуш бериңиздер.